Саламатсыздарбы? 17 январдагы маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. 17 январда Бишкектин четиндеги Достук айылына жакын жерде Ми-8 аскердик учагы кулады. Маалыматты клубко Коргоо министрлигинен тастыкташты. Билдирүүдө тиг учакта жалпы 11 киши болгону айтылат. Алардын бири каза болуп, ону ооруканага жеткирилди. 4өөнүн абалы оор, калгандары канааттандырарлык деп бааланууда. Спутник басылмасы Коргоо министри Бактыбек Бекболотовго таянып, каза болгон киши экипаждын командири экенин жазды. Анын айтымында окуя боюнча кылмыш иши козголду. Министрликтен тиг учакты окуу машыгуу учурунда авариялык түрдө колдонууга мажбур болгонун белгилешти. Аскердик тиг учак саат 10:55-те Фрунзе 1 авиабазасынан кулап түшкөн. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин, ЖМКга басым кысым болуп кордолуп жатат дегендерге кошулбасын билдирди. Бул тууралуу саясатчы парламенттеги жыйын учурунда айтты. Бардык нерсенин чеги болот. Эң биринчи жоопкерчилик болушу керек. Мунун баары кайсы бир сырттан каржыланган уюмдар Кыргызстандын бүгүнкү стабилдүүлүгүнө, өнүгүп өсүп жатканына, экономикалык көрүнүштөрүнө терс таасирин тийгизбей койбойт. Анткени көптөгөн журналистикага жамынган блогерлердин эң баштыгынан өлкөдө ар кандай пикирлер бар. Бизде сөз эркиндиги бар. Мен мурдагы журналист катары менин дарегиме айтылган сындарга карабастан бирөөнү сотко берген жокмун. Бирөө менен да соттошкон жокмун. Мен сөз эркиндигин коргойм, бирок жоопкерчиликсиз мамиле жазаланышы керек, дейт Шакиев. Ошондой эле ал ЖМК жөнүндөгү жаңы мыйзамды кабыл алуу керектигин, себеби азыркы мыйзамга 30 жылдан ашканын, андан бери сайттар, интернет жана башка көптөгөн маалымат булактары пайда болгонун билдирди. Мындан тышкары Шакиев депутат Дастан Бекешевдин, Темир Афлаевдин, ИИМдин башчысы Уланбек Ниязбековдун ишмердиги тууралуу даяндаган материалы боюнча комиссия түзүү сунушун колдогон жок. Анан адамдар чыгып эле сүйлөп айтып койсо эле анын артынан комиссия түзө берген туура эмес деп ойлойм. Депутаттар андай майда чүйдөгө аралашпаш керек. Эгерде бир саясатчы же мамлекеттик кызматчы ошондой пикирлерди айтса, албетте анда комиссия түзсөк болот, деп сөзүн аяктады Шакиев. 16 январ күнү таң эрте милиция Темир Афлаев жана Айдайт десе долбоорунун азыркы жана мурдагы кызматкерлеринин үйүн тинтүүгө алган. Жалпы 11 журналисттин үйлөрү тинтүүгө алынып кармалган. Ошондой эле алардын смартфон жана ноутбуктарын алуу жүргүзүлгөн. ИИМдин кызматкерлери Темир Афлаевдин кеңсесине да мөөр басып, ал жактан да техника жана документтерди алып кетишкен. Темир Афлаев Айдайт десе долбоорунун азыркы жана мурдагы бардык 11 кызматкери массалык башаламандыктарды чакырууга шектелип жатат. Алар кармалып 48 саатка убактылуу кармоо изоляторуна киргизилген. 15 январда болсо УКМК 24 KG маалыматтык агенттигинин Бишкектеги кеңсесинде тинтүү жүргүзүп, техниканы баарын алып кеңсесине мөөр басып кеткен. Ошондой эле агенттиктин жетекчилигинде атайын кызматка сурак алып кетишкен. Мамлекеттик комитеттен тинтүү согушту пропагандалоо беренеси боюнча кылмыш ишинин негизинде жүргүзүлгөнүн билдирген. 24 KGнин жетекчилиги бул иште күбө катары сурак берген. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары өлкө бийлигин журналисттерге карата кылмыш куугунтугун токтотууга чакырган. Документте ЖМКга карата кылмыш иштери Кыргызстанда сөз эркиндигине карата күчөп жаткан кампаниянын контекстинде козголгону, балким бул көз карандысыз маалымат каражаттарынын арасында коркуу атмосферасын күчөтөөрү белгиленген. Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакупова УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке ачык кайрылуу жасады. Анын айтымында 15 январда 24 KG маалымат агенттигинин кеңсесин тинтүүдө 24 KGнин кызматкерлеринин жана алардын адвокаттарынын укуктары бузулган. Жакупованын айтымында тинтүү учурунда кеңсеге адвокаттарды киргизбей коюшкан. Муну адвокаттардын мыйзамдуу ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаратуу катары бааласа болот. Адвокат өзүн тааныштырып, жактоочу катары агенттиктин кызыкчылыгын коргоп жаткандыгын, тергөө амалдарына катышуу үчүн кеңсеге кириши керектигин айткан. Ордерди да, тапшырманы да көрсөткөн. Бет капчан адам бир аз күтүп турууну суранып, эшикти бекитип алып, бир нече секундка жок болуп кеткен. Кайра келип, биздин уюмдун адвокатына тергөө амалдары башталып калганын, тергөөгө катышуу үчүн кеңсеге киргизишпей турганын айтып, эшикти кайра ачкыч менен бекитип алган, деди Жакупова. Анын айтымында адвокаттар маалымат агенттигинин кеңсесине тинтүү аяктап калгандай гана кире алышкан. Арадан 2 саат өтүп кеткен. Саат 13:50 чамасында УКМК кызматкерлери компьютердин системдик блокторун, кайсыл бир документтерди чыгарып кете башташкан. Ошондой эле 24 KGнин жетекчилигин УКМКнын борбордук аппаратына сурак алып кетишкен. Бирок Жакупованын айтымында суракка 3 адвокаттын бирөөсүн гана киргизишкен.
Жогоруда айтылгандардын негизинде жогоруда көрсөтүлгөн иш-аракеттерди жүргүзүүдө сиздин кызматкерлер тарабынан эл аралык укуктун ченемдери одоно бузулганына көңүлүңүздү бурабыз. Айрыкча ар бир адамдын сот адилеттиги менен камсыз болуу укугун, анын ичинде адвокаттардын айрым мамлекеттик органдардын процессуалдык иш-аракеттерине катышуу укугун кепилдеген адам укуктарынын жалпы декларациясы, ошондой эле жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакт бузулган. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамдарынын талаптары да одоно бузулган, деди ал. Жакупова Ташиевден тиешелүү текшерүүнү демилгелөөнү, ошондой эле эл аралык укуктун ченемдерин жана улуттук мыйзамдарды одоно бузууга жол берген УКМКнын айрым кызматкерлерин жоопко тартууну суранды. 15 январда УКМКнын кызматкерлери 24 KG маалымат агенттигинин Бишкектеги кеңсесинде түнтүү жүргүзүп, техниканы баарын алып, кеңсесин өзүнө мөөр басып кетишкен. Ошондой эле агенттиктин жетекчилигин 24 KGнин башкы директору Асель Оторбаеваны, шеф-редакторлор Антон Лыбер жана Махинур Ниязованы атайын кызматтан сурагына алып кетишкен. Алар суракка чыгып баратканда Ниязова журналисттерге редакциянын кеңсесиндеги тинтүү Украинадагы согуш тууралуу жарыяланган материалдардын бири боюнча козголгон кылмыш иши менен байланыштуу экенин айткан. Кийин УКМК тинтүү согушту пропагандалоо беренеси боюнча кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөнүн билдирген. Кайсы макала жөнүндө сөз болуп жатканы белгисиз, бирок инсайдер булагынын маалыматына таянсак, бул иш Украинанын куралдуу күчтөрүнүн катарында согушуп жаткан кыргызстандык Алмаз Кудабек уулу жөнүндө жазылган макалага байланыштуу козголгон. Басылманын жетекчилиги бул иште күбө катары өтүп жатат. 17 январда Оторбаева менен Ниязова кайра УКМКнын сурагына кирип чыккан. Депутат Дастанбек Ашев журналисттерге кылмыш ишин козгоп, ЖМКны жапкан туура эмес экенин билдирди. Анын айтымында Темиров Лайфтын ИИМдин башчысы Уланбек Ниязбеков боюнча материалынан кийин депутаттык комиссия же башкы прокуратура текшерүү жүргүзүшү керек болчу. Депутаттын айтымында азыр журналисттердин кармалганы ички иштер министринин өч алуусу катары көрүнүп жатат. Бирок мен андай эмес деп ишенгим келет. ЖМК жана журналисттер бийликти жакшы көргөнгө милдеттүү эмес. Бул алардын максатына кирбейт. Алар катачылыктарды табышы керек. Ал эми бийлик аларга тескерисинче рахматын айтып, ошол каталарды оңдоп, элдин турмушун оңдош үчүн иштеши керек. Биз журналисттерди душман эмес, жардамчы катары көрүшүбүз керек. Коррупция жөнүндө айтып берген жардамчы катары, деди Бекешев. Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсү ата-энелик укуктан ажыратылды, бирок ал чечимдин үстүнөн даттанмай болууда. Бул тууралуу кордолгон аялдын жактоочусу Индира Саудова клубка айтып берди. 16 январда Чүй облусунун Сокулук районунда ата-энелик укуктан ажыратуу боюнча жарандык иштин отуруму болду. Биздин доо канааттандырылып, ал ата-энелик укуктан ажыратылды. Аселдин мурдагы күйөөсү апелляцияга бере турганын билдирди, деди Саудова. Жабыркаган Асель Ногойбаеванын сиңдиси Диана Елкин эжесинин мурдагы күйөөсү сот отурумга аралыктан катышканын жазды. Сот отурумда бул зөөкүр Аселди жаман, камкордугу жок эне деп айыптады. Балдарын жакшы көрөрүн, аларды эч кимге, анын ичинде Аселге да ишенип таштабасын айтып, ата-энелик укуктан ажыратууга каршы чыкты, деп жазды аялдын сиңдиси. Ошондой эле ал эжесинин мурдагы күйөөсүн өмүр бою эркинен ажыратуу үчүн петиция бар экенин да эске салды. Бул иш боюнча соттук отурум 23 январда башталат. Бардык отурумдар жабык өтөт. 23 жылдын сентябрында 36 жаштагы Асель Ногойбаева бети башы жана моюну кескиленген абалда ооруканага келип түшкөн. Аялдын кулак мурду кесилгени белгилүү болгон. Бул факты боюнча милиция денеге оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш ишин козгоп, жабырлануучунун 39 жаштагы мурдагы күйөөсүн кармаган. Жабырлануучу бул окуяга чейин дагы мурдагы күйөөсүнүн зордук зомбулугуна арызданып, укук коргоо органдарына 2 жолу кайрылганы белгилүү болгон. Бирок ал соттолбой эле эркиндикте калган. Кийинчерээк Сүй облустук соту аялдын мурдагы жолдошун пробациялык көзөмөлгө алуу боюнча чечимди жокко чыгарып, айыпталуучуну зордуктоо иши боюнча 8 жылга эркинен ажыраткан. Мурда маркум Кримтөөл Камчы Көлбаевка таандык болгон 2 унаа маморгандарга өттү. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттикке таянып 24 KG жазды. Ведомстводан билдиришкендей, баасы 1,15 миллион сом турган 2019 жылы чыккан Kia Rio X-Line УКМКга, ал эми баасы 25,5 миллион сом турган 2017 жылы чыккан Mercedes-Benz S600 президенттин иш башкармалыгына өттү. Мурдара Көлбаевдин үй бүлөсү мамлекеттин карамагына 6 унааны өткөрүп берген.
Алар 2 жолу аукционго коюлуп, бирок сатып ала турган кардарлар табылбай койгон. Натыйжада 6 машинанын 2-сү мамыргондарга өткөрүлүп, калган 4-өө кайра аукционго коюлду. Баткен облусунун айылдарын таза суу менен камсыздоо үчүн жалпы суммасы 4 491 378 сомду түзгөн керектүү жабдыктар сатып алынды. Бул тууралуу 16 январда облустук администрациядан билдиришти. Маалыматка ылайык алынган жабдыктар Кадамжай районунун Майдан, Үч Коргон, Кыргыз Кыштак жана Исхак Болотхан айылдарына, Баткен районунан Самаркандык жана Ак Татыр айыл аймактарына, Лейлек районунун Сумбула жана Бешкент айыл аймактарына тапшырылды. Жогоруда аталган сумманын 1 578 сому кеңсе жабдууларын алууга жумшалса, 3 403 сому суу системаларынын эксплуатациялоо үчүн керектүү шаймандарды алууга жумшалган. Долбоор мамлекеттик бюджеттен жана Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып, Минкаптын колдоосу менен Арис тарабынан ишке ашырылууда. Анын негизинде Баткен облусунун жалпы 43 айылын суу менен камсыздоо боюнча иштер жүргүзүлөт. Таза суу менен камсыздоо жаатында иш-аракеттер жүрүп жаткан айылдардын басымдуу бөлүгү өзгөчө макам берилген айылдардын тизмесине кирет.